Күндүн олуттуу окуялар менен тааныштырып, кезекте нарын жаңылыктары. Студияда мен Наргиза Жумадил кызы. Бүгүнкү чыгарылышта айыл аралаган эл аралык жолдо эмне көйгөй? Кооптуу, аябай эле коркунучтуу туудурат. Тротуар деген эме жок. Жетишпеген окуу китептерди толуктоо үчүн Нарын шаарында китеп жарманкеси уюштурулду. Китепти сатып албай, ушул жерден бири-бири менен алмашып окуп турушса деп атабыз. Юридикалык жактан адистин кеңеши керекпи? Анда акысыз жардам көрсөтүлүүдө. 27-29. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги электробустар жана газ менен жүрүүчү автобустарды тейлөөчү жайдын ачылыш аземинде айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө кайрылды. Мамлекет башчы айдоочуларды автобустарды аярлап айдоого, жол эрежесин сактоого, ал эми жүргүнчүлөрдү айдоочулардын эмгегин сыйлоого чакырды. Мындан тышкары президент аялдамалар көйгөйүнө токтолду. Ал айдоочуларга кайрылып, аларды айдоо маданиятын сактоого жана аялдамаларга токтогондо башка айдоочуларга тоскоол болбогудай жана тыгын жаратпагыдай токтоого чакырып, мындай жагдайга өзү да күбө болуп жатканын белгиледи. Анда өлкө башчы өз сөзүндө мен шаар ичинде өзүм дайыма машина айдап жүрөм. Бир күндө чыгып 4-5 саат шаар кыдырып келсем, 10-15 автобус аялдамада так ушундай көрүнүштү көрөм. Жетип-жетпей келип токтоп калат. Аркасында 5-6 автобус күтүп турат. Анын аркасында 20-30 жеңил машина күтүп турат. Ошондуктан кимиңер биринчи келип токтосоңор дагы те алды жагына барып токтогулачы суранычы силерден. Көп болсо эл бир 20-30 жерге барып басып түшөт. Андан эл эч нерсе болуп кетпейт. Бирок артыңарда 4-5 автобуска орун калтырып токтосоңор да автотыгын болбойт деп белгиледи президент. Садыр Жапаров ошондой эле жүргүнчүлөрдү айдоочулар менен урушпоону жана алардын эмгегин баалап, уруксат берилбеген жерге токтоп турууну талап кылууну өтүндү. Кочкор районундагы Семизбел айылы аркылуу өткөн жол тилкесинин узундугу 2 чакырымды түзөт. Бирок айыл ичине аралап өткөн эл аралык жолдун туурасы тар болгону аз келгенсип, жөө жүргүнчүлөр үчүн өтмөк жана жол чырак каралган эмес. Ал эми жолдо унаанын кыймылы көп болуп, малсыз үзүп кетүү фактылары байма-бай катталууда. Айыл элинин үнү алдыдагы материалда. Машина төлөсүз өткөн. Азыр кичинекей 1-класстын баласы эмес, чоң киши жарым саат туруп 2 жакты карап. Семизбел айылынын тургуну Асанбек Ильязов күнүнө бир маал жол боюнда сейилдеп басат. Бирок ага мындагы чоң жана кичине автоунаалардын көп каттамы кооптулук жаратат. 60-тан ашып калган аксакал жөө адамдар өтүүчү өтмөк болсо, балдар үчүн дагы ыңгайлуу болбойт беле дейт. Анткени жол айылдын ортосунан өткөндүктөн бала бакчага жана мектепке барууда чоң кооптулук жаралат экен. Кытайлардагы 8 метр кылып жолду жакшы кеңейтпей кетиптир. Анан негизи биздики бореки жерде мектебибиз бар, детсатыбыз бар, бала бакчабыз бар. Анан бореки жолдун өйүс бүйүсүнөн биягыбыздагы айыл, биягыбыздагы айыл, бала бакыра, киши кара, мал жандыктарга аябай эле кооптуу, аябай эле коркунучтуу турат. Тротуар деген эме жок. Кочкор районунун эшиги аталган Семизбел айылы аркылуу кара кечеге чоң автоунаалар өтөт. Айыл элинин айтуусунда торпок же кой сыяктуу мал жандыктарын тебелеп кеткен учурлар байма-бай катталып турат. Мындан улам айыл эли Ормонхон айыл өкмөтүнө бир нече ирет кайрылган. Бирок 2 чакырым бул жол Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын карамагында болгондуктан каражат бөлүп бере алышпаарын айтышты. Нарынга да кетет, Жумгалга да кетет, түндүк түштүк жолуна да кетет, андан тышкары Торугарт жолуна да кетет. Бу жерден оор жүк ташуучу унаалар дагы өтөт. Бүгүнкү күндө Минтранс бул жол негизи өзү Минтранска карайт экен. Биз дагы аракет кылып Минтранска кат жазып кеңештин атынан кайрылганбыз. Жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылганбыз. Өзүбүз дагы жогорку кеңештин жыйындарына барып катышып, бул боюнча маселелерди көтөрүп жүрөбүз. Минтранс боюнча өткөндө ГАИнин жол коопсуздук эрежелери боюнча Нарын областынын өкүлчүлүктөрү келип кетишти, келип өзүлөрү көрүп кетишти. Чынында айтканда бул айылда көптөгөн унаа каттамалары жүрөт. Азыр өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Тротуар жок, элдин баары ушу жолдун жээги менен басат, жарыктандыруу дагы жок. Сөз болуп жаткан жолду кеңейтүү жана жөө өтмөк салуу боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатканын билүү үчүн Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасына кайрылдык. Анда буга чейин элет элинин көйгөйүн чечүү үчүн атайын комиссия түзүлүп, жеринде кабар алышкан экен. Деп тоозу элеш тарабынан
жолдун абзорун чакырып, андан тышкары РО2'nin кызматкерлерин чакырып, комиссия түзүп, жеринен барып текшергенбиз. Ал жерде Дорназор жыйынтык чыгарып, светофор койгонго жана жөөтүүчү өтмөк койгонго дал келбегендигине байланыштуу акты түзүп, жеринен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Маалымат иретинде айтсак, жол телөө ишканасы жолду кеңейтип жана жөө өтмөк салуу иштерин быйыл эмес эмки жылы планга киргизүү аракеттерин көрүп жатканын айтты. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Элди чакырчылыктан чыгаруу аракеттери Кочкор районундагы Семизбел, Карагүнгөй жана Кара Суу айылдарына караштуу 600 гектар жерди суга суу менен камсыз кылуу максатында колдонуудан чыккан 7 чакырымды түзгөн каналды тазалоо иштери жүрдү. Ага аталган айылдардан 130 аз камсыз үй бүлө тартылган. Азык-түлүк программасынын алкагында ар бир качкан үй бүлөгө 6 кап ун жана 30 литр суу май таратылып берилди. Жаз айы менен канал толук бүтүп, эл кызматына коюлмакчы. Машины канал бул суу чарба башкармалыгына тиешелүү болгондуктан ушул айырда бетонирование дагы бар, бетондоо иштери да бар. Бетондоо иштеринин материалдарын, бетондорун, ГСМдерин, ошол жерге керектелүүчү жабдыктарды бул Кочкор райондук суу чарба башкармалыгы 300 000 сомго материалдарын алып берди. Алып берип, мынакей буюрса азыр тазалоо иштери аяктап, эртең бүрсү күнү уже бетондоп каналды ишке бергенге даяр. 1991 жылы өлкө тарыхында бурулуш жасалып, кыргыз эли эзелтеден эңсеп күткөн көз карансыздыгына жетишкен. Андан бери эгемендүү мамлекет болгонубузга чейрек кылымга аяк басты. Бул мезгилдер аралыгында эмнеге жетиштик, эгемендүүлүк бизге эмне берди? Кийинки материалда сөз болот. Эгемендүүлүк деген биз үчүн чоң сыймык, маанилүү. Биз улутубуз азыраак болсо дагы биз ушундай эгемендүүлүктү алып Кыргызстан. Нарын агрардык техникалык колледжинин окутуучусу Мээрим Мамбетова эгемендүүлүккө жетүүдөгү кыргыз элинин басып өткөн жолу оор болгондугун белгилейт. Ал мамлекеттүүлүктү түптөп, көз карандыкка жол ачкан ата-бабалардын эмгеги унутта калбаш керектигин айтып, учурдагы экономикалык алга жылуулар менен Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багытталганын кошумчалады. Ушул биздин башка Борбордук Азиядагы элдердин ичинен биринчилерден болуп Кыргыз деген этноним пайда болгон. Анан ошол эле учурда алардан өзгөчөлөнүп биз аз болсок дагы биз эгемендүүлүктү, көз карандысыздыкты алып атабыз. Бул үчүн биз үчүн аябагандай чоң сыймык. Туризмдин өнүгүүсү, гидроэнергетика, тоо кендери, мына ушулар жакшы аябагандай алдыга өсүүдө. Мындан ары дагы өсөт деп терең ишеничтемин. Биздин үмүтүбүз келечек жаштарда, келечек муундарда. Бир кездеги гүлдөгөн мамлекет болгон Вавилон азыр жок. Буга окшогон күчтүү державалар акырындык менен кыйрап жок болушкан. Ага караганда элибиздин эзелтеден эңсеп күткөн тилеги ишке ашкан. Алсак жер шаарында 2000ден ашуун улут бар болсо, анын 200ге жакыны эгемендүү мамлекетке ээ болгондор болуп эсептелет. Алардын катарында Кыргызстан дагы бар. Жакынкы 2 жылдан бери адамдардын жан дүйнөсү кубанычка толуп турган учур болуп атат. Себеби элдин көксөгөн тилеги, балким биз айтабыз ушу Манас доору деп айтабыз. Ошондон берки элдин тилеги ишке ашып атат да, баягы экономикалык тилектери, социалдык тилектери. Анан Кыргызстанда мына жакында ички дүң продукциянын өзү 12% түштү. Бул баарыбыздын жетишкенибиз кубанычтуу айтабыз. Мына Казак Республикасы бизден артта калып калды. Мына Кыргызстанда бүгүнкү айтканда курулуштар, өндүрүш жакшы жүрүп атат. Эгемендүүлүк алган жылдары Кыргызстанда саясий экономикалык жактан оор жылдар болгонун экономисттер, тарыхчылар белгилешет. Бул кыйынчылыктан аз-аздан акыркы жылдарда гана чыгып жатканыбызды, ички дүң продукциянын өсүшү, өндүрүш тармагынын жанданышы буга себеп экенин Оуз тургундары бир ооздон айтышты. Канчалаган мамлекеттер эгемендүүлүккө жетпей жүрөт. Ага караганда биздин мамлекетибиз эгемендүү, өз алдынча көз карандысыз демократиялуу мамлекет. Ошол себептен биз баалашыбыз керек, сыймыктанышыбыз керек. Баардык кыргыз элин эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Өзүбүзчө ээн эркин жашаган эл болуп, независимый болуп, бирөөдөн көз карандысыз болуп жашайлы деп
ушуну канча деген согуштардан өтүп, канча деген азапчылыктан, канча деген кыйынчылыктардан өтүп, ушуну добиваться этип келген эгемендүүлүк бул жакшы. Кытай булактарындагы маалыматтардан белгилүү болгондой 3000 жылдык тарыхы бар кыргыз эли эгемендүүлүккө мындан туура 34 жыл илгери жеткен. Тагыраагы 1991 жылы 31 августта Легандарлуу парламент Кыргызстандын көз карандыстыгы тууралуу декларациясына кол койгон. Максат Абдракунов, Бексултан Жолдошбековдун Нарын жаңылыктары. Нарын шаарынын калк көп чогулган жерлеринде 26-29 август күндөрү Юстиция министрлиги эгемендүүлүк күнүнө карата акысыз адвокат акциясын өткөрдү. Иш-чаранын алкагында жарандарга акысыз юридикалык кеңештер берилди. 2 күндө жүзгө чукул тургундар ар кандай көйгөйлөр менен укуктук маселелер боюнча кайрылышты. Көбүнчө жер маселеси, үй бүлөлүк талаш тартыштар жана социалдык камсыздоого байланышкан суроолор көтөрүлдү. Республика боюнча өтүлүп жатат. Бул элге акысыз консультация берүү. Ушу мекемелер менен биргеликте 3 күн акция жүрүп атат. 26, 27, 29. 2024-2025 окуу жылынын көрсөткүчү боюнча облустагы мектептер 87,44% китеп менен камсыз болушкан. Ал эми быйылкы жылы китеп жетишсиздигин алдын алуу максатында Нарын шаарында китеп жарманкеси болуп өттү. Иш-чарага ата-энелер жана окуучулар катышып, өздөрүнүн окулбай калган китептерин бири-бирине белек кылып беришти. Өз ара алмашып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Кененирээк Гүлбү Жанышбекованын материалында. Неберелери буга чейин окуп бүткөн китептерин жарманкеге алып келген Шаршеналы Токтокеев бул иш-чараны угуп ага биринчилерден болуп келген. Ал мындай жарманкелердин болуп туруусун эң туура чечим деп сыпаттайт. Анткени жарманкедеги китеп алмашуу окуучулардын китеп менен камсыз болуусуна жакшы өбөлгө түзөт деп билет. Неберелерим окут, бул жерде окуп. Анан былтыркы 4-класста бүткөн китептерин көтөрүп келдим. 5-6 китеп боло. Аны керектүү китептерди алмаштырып бергиле деп. Анан керектүү китептерди алгыла деп кайра алып кеткенчүгө дейт. Анан алып кеткенден атаң балдарга окуган балдар керек болсун деп болгон китептерди мен таштадым. Анан өсүмө тиешелүү китептерди болсо тиги библиотекадан бияктан алат экенбиз. Жарманкеге мектеп китепканаларында жетишпеген окуу китептер чыгарылган. Ага китеп алып келгендер өздөрүндө жок китеп менен алмашууга шарт түзүлгөн. Балдардын ашыкча китептерин алып келип бул жака өткөрүп бул жерде ярмарка болуп атты. Ал жерден өзүмө неберелериме керектүү китептерин алып атам. Сиздерде да ушундай ашык китептер болсо алып келип өткөргүлө. Бирөөбүзгө кереги жок, экинчибизге керек. Керектүү китептерди мынтип алдым, топторун таштадым. Бул жарманке 2 жылдан бери уюштурулуп келет. Өткөн окуу жылында Нарын шаардык билим берүү бөлүмү каладагы 8 мектеп менен биригип уюштурса, быйыл Нарын шаарындагы номер 4-чү Эсенкул Ибраев атындагы жалпы билим берүү мектебинин жамаатынын атынан уюштурулуп жатат. Бунун максаты жарманкен жана окулбай турган китептер үйдө. Мисалы былтыр 2-класс болсо баласы, быйыл 3 болсо ата-энелер келип, аларга 3-класстыкы керек болсо экиники менен алмашып алышат. Китепти сатып албай, ушул жерден бири-бири менен алмашып окуп турушса деп атабыз. Нарын облустук усулдук билим берүү борборунун маалыматы боюнча былтыркы жылдын эсеби менен Нарын облустундагы мектептер 87,44% китеп менен камсыз болушкан. Ал эми быйылкы 12 жылдык программанын негизинде китептердин колдонулушу өзгөрүшү мүмкүн. Буга чейин колдонулуп келген китептер четтетилсе, ордуна жаңы китептер менен толукталары айтылды. Гүлбүбү Жанышбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. 30 август архив кызматкерлеринин кесиптик күнү. Быйыл архив кызматынын уюшулганына 99 жыл толот. Бир кылым бою аталган тармактын кызматкерлери бардык тарыхый архивдик маалыматтарды топтоп, кардарларга кызмат көрсөтүп келишет. Тармакта заман агымына жараша кандай жаңылануу болууда? Кабарчыбыздын материалында кабардар бололу. Нарын облустук нотариалдык конторасынын документтери сакталуу. Ырыспүбү Абдрахман кызы мектепти аяктагандан кийин эле Нарын райондук архивине кызматка кирген. Ал бул тармакта иштеп келе жатканына 48 жылдын жүзү болду. Ары түйшүктүү, ары суймуктуу жумушун аркалап келе жаткан каарманыбыз кардарларды тейлөөдө заман агымына жараша иш алып барып жатышканын белгилеп, болгону эскилиги жеткен имаратыбыз жаңырса деген тилегин айтты. Архивдин жумушу татаал болгону менен аябай кызыктуу. Ошончо жылдан бери ушул коллектив элдин суроо талабына жооп берип иштеп келе жатабыз. Анан мүмкүнчүлүк болсо
дагы ушул архивдин системасын жакшыртып дегендей могу зданияларыбызды оңдоп берип ошончо жакшы болот эле. Анан эми азырда мурункудан жакшы эле болуп калдык. Эми мындан дагы азыр ушундай заманбап техника болуп атканына жараша өзгөрүүлөр болуп дагы алдыга умтулуу деген баарыбыздын тең оюбузда бар. Нарын райондук мамлекеттик архиви облус аймагында биринчилерден болуп, 1930 жылы уюшулган. Учурда аталган мекемеде жалпы 8 адам эмгектенет. Алар Нарын району менен Нарын шаары боюнча архивдик маалыматтарды топтошуп, келген кардарларга кызмат көрсөтүшөт. Архивде жалпысынан 353 фонд бар, 48 миңге чукул сактоодо документтер турат. Сактоо документтердин ичинде бул эл агартуу, саламаттыкты сактоо, өнөр жай мекемелердин документтери бизде сактоодо турат. Биз ушу мындан сырткары да элдерди да тейлейбиз. Социалдык укук мүнөздөгү суроолорго жооп беребиз. Биздин архивде дагы санариптештүү жүрүп атат. Биз ушул топто азыр биз документтерибизди сканировать этип, база түзүлүп, ошого сактап атабыз. Кудай буйрса бул жакта дагы иш-аракеттер жүрүп атат. Ал эми архив кызматынын Нарын региондук башкармалыгында 782 фондто 135 миңден ашуун тарыхый документтер сактоодо турат. Алардын айрымдары эскирип окулбай калгандыктан жагдайга жараша жаңыртып, калыбына келтирүү жумуштары байма-бай жасалып турат. Билинбеген менен архивде жумуш аябай көп. Ошончо документтерди сакташ керек, өчүп бара жаткан тексттерди калыбына келтиребиз, ремонттош керек. Андан сырткары кардарларга маалымат берүү керек. 30 август кесиптик майрамыбыз менен бирге эгемендүүлүк күнү удаалаш майрам болуп атат. Өзүмдүн кесиптештеримди ушул келип калган кош майрам менен чын дилимден куттуктайм. Сиз айткандай түмөн түйшүктүү, ары билинбеген, бирок сыймыктуу кесип, ушул кесипти аркалап келе жаткан кесиптештериме ден соолук каалайм, иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун. Кыргызстанда архив кызматы мындан туура 99 жыл илгери уюшулган. Алгач түптөлгөндө 2 гана адам эмгектенген. Учурда республика боюнча 60га жакын архив мекемелеринде 4,5 миллиондон ашуун документтер сакталууда. Максат Абдырахунов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы ушу менен аяктады. Кийинки берүү аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.